Мен кыздарга айтат элем да, ошондой болбойм десеңер, эгерде 5 бала, 3 бала, 4 бала менен таштап кетпесин деп ойлосоңор. Мисалы көбүнчө мындай болот да, 40тан ашты, 37, 35, 40тан ашканда таштап кетет. Уже аял өзүн жоготуп коет. Же болбосо күйөө абьюзерге чыкпайм, абьюзер менен жашабайм деп эметсеңер, биринчи ирет жашоодо фокусту өзүңөргө кармагыла да. Эч учурда балдарда эмес, эч кимде эмес, биринчи учурда өзүңөргө кармагыла. Анан дайыма өзүңөр сурагыла, мына турмушка чыктыңарбы? Мага комфорттуу же комфорттуу эмеспи? Эмне себептен комфорттуу эмес? Артымда финансылык жаздыкча барбы? Эмнем бар менин? Эртең бул жомок түгөнүп калса, мага ким тамак таап келип берет? Өзүнө тамак таап жей албаган аял дайыма абьюзердин же жанагындай ситуацияда болот да. Это сөзсүз. Редко эле болбосо мындай жакшы болот, жакшы, но азыраак да. Биринчи, экинчи, мен психологиялык жактан, моралдык жактан ал киши жок жашай аламбы, жашай албаймбы? Бирге жашап атсаң да дайыма даяр болушуң керек. Ситуация ар кандай болуп кетет. Мен психологиялык, моралдык жактан мен жалгыз жашаганга, өзүмдү өзүм камсыздаганга, өзүмдү өзүм жашынакай алып кеткенге даярмынбы, же даярмын? Даже азыр баары сонун болуп атса, даже дагы төрө, мен сени сүйөм, мен сага баарын алып берем деп атса деле, дайыма аял ичинен даярдыкта жашаш керек. Ошондо эч учурда моундай ситуацияда болбойт. Риск дайыма бар да. Ким айта алат 100% гарантия жолдошуң өтүп кетпейт, ооруп калбайт, таштап кетпейт деген. Эч бир гарантия жок.